Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'ın ismiyle başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман bir тугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан bir тугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге, жалпы кыргызстандык bir тугандарыбызга саламыбыз болгондосун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман bir тугандарым, бул менин кайрылуум жанагы шайлоого аттанып өтпөй калган bir тугандарыбызга, Өмүрбек Чиркешевичке, Чыңгыз Капаровго. Урматтуу bir туганым, сен да биздин bir туганыбызсың. Бизге ушул тополоңдун кереги жок. Сен азыр айтып атасың, эл сатылды, акчага сатылды деп элди күнөөлөп атасың да. Маршрутка менен ташыды, анан ал жака шайлоочулар жете албаса, эмне жөө барсынбы? Колуңан келсе сен деле ташыбайсыңбы, урматтуу bir туганым? Бул кандай деген көрүнүш, бул эмне деген, бул акмакчылык. Акчага сатылды, акчаны таркатты дейсиңер, кармадыңарбы ошол нерсени? Бир далилиңер барбы кармаган? Жөн эле ооз менен айтып атасыңар да, акча таркатты, машина менен ташыды, мен бул шайлоону тааныбайм, оппозицияга өтөм, дагы эле баягындай митинг, дагы эле бар революцияны, баягы мээбизге, жүрөгүбүзгө революция кирип калыптыр да. Bir тугандарым, айланайын садак болоюн кыргызстандыктар, токтотойлу. Ошол акчага сатылды деп аткандагы биздин кыргыздын bir тугандарыбыз. Айла жок, аларды биз башкара албайбыз. Акча алдыбы, албадыбы, алса bir муктаждыгын алды, шайлады. Бирок эми бул нерсеге там беришибиз керек да. Утулган күрөшкө тойбойт болуп, мен тааныбайм, эртең барам, жолго чыгам, анан мындай болбойт, анан кыпкызыл баягындай 5 миллиард долларларды уурдап алган деп, Райым миллиондун адамы деп адамдарды бөлүп атасыңар. Мен түшүнбөй атам, сиздер эмне каалап атасыздар, айткылачы урматтуу bir тугандарым. Силер азыр бийликке эмес, депутаттарга эмес, азыркы шайланып келген депутаттарга эмес, силер элге каршы чыгып атасыңар. Эл шайлады муну. Мен bir чындыкты айтып коеюн. Эгер бул жерде мафия болгондо бүтүн Кыргызстан өтпөйт болчу. Мына шуну да эсиңерге алып койгула. Ушуну эсиңерге алып койгула, урматтуу bir тугандарым. Мына бүтүн Кыргызстанды канча каралоо болду? Аллах Таалактын өкүмү менен Аллах Таалак буйруп коюптур, мына депутаттыкка өтүп келди. Эми ушуну дагы көрө албастан митингке чыгам, маякка чыгам, бияка чыгам деген кайрылган нерсени токтоткулачы, урматтуу bir тугандарым. Чыңгыз Капашев, кел bir туганым, экөөбүз сүйлөшөлүчү. Садак болоюн алтыным. Эмне кереги бар ушу элди көтөрүп, азыр эл өзү кыйналып турган маалда, үйлөрүндө көмүрлөрү жок, кыйналып турган маалда ушу элди көтөргөндөн эмне пайда? Кел өзүң менен сүйлөшөйлү bir туганым. Там бериш керек бул нерсеге. Акча алдыбы, албадыбы, алса bir нерсесине жаратты. Ал акыретте сөзсүз ошол шайлаган депутат bir жаман иш кылса, сөзсүз ошол себепкер болот, ошол дагы ошонун катарында күнөөкөр болуп табылат. Там бериш керек бул нерсеге. Эмне каалап атасыңар, айткылачы. Мына мен деле бийликтерге, азыркы бийликке мен деле сын тагып келейтам, бирок мен бүгүнкү күндө там бердим. Эгер мафия болгондо бир билип алгыла, Адахан Кимсанбаевич бүтүн Кыргызстанды өткөрбөйт болчу. Мына мен bir күн мурун айтып чыккам, ушундай болот деп. Мен bir ай мурун айтып аткам, Кыргыз эли биздин өзүнүн Кыргыз эли, кыргызстандыктар бизде өзү элибизде бизде пейлибиз бузулду. Акчага алдандыңарбы? Чын жүрөгүңөр менен шайладыңарбы? Шайлады. Анан кантип эле Чыңгыз Капаров сени четке чыгарып коет, урматтуу bir тугандарым. Кичине эби-чеби менен болойлучу эми, токтоткулачы эми bir тугандарым. Бекерден бекер эки ортодо эл менен эл чабышат, азырчы бийлик менен бийлик чабышпайт. Эл менен элди чабыштырып коесуңар. Токтоткула бул нерсени. Болду. Өттүбү, утулдуңбу, там бер. Там берип туруп
ошол сага мурда эскертүү болгон. Өзү биринчи нерсе жакшы нерсе. Ошону сени ишеним чакырды деп атасың. Жанагы ынтымак чакырды деп атасың. Барыш керек болсо ошол ынтымак менен. Ошол жерден барып алып, алардын сөзүн укпай, өзүңдүн жүрөгүңөн чыккан депутаттыгыңды өзүңөн чыккан ошол жерде сүйлөй берет элең да. Эмне өтпөй болуп алып, мен аларга барбай койдум деп, ал барбай койгонуң, сен ынабай койгонуң, ал текеберлик болуп калганда, Алла Таала ушинтип туруп көрсөтүп койду да. Кой бир тууган, ушул нерседен кайтып эле адамча боло элем, адамча иш кылсын. Эми тоскоол болбой эле ушу депутаттар барсын, иштесин. Чимкириги болобу, ушу айтып атасыңар, эски бийлик, эски иллюстрация келди деп атасыңар, эми айла жок, эл шайлады. Колуңан келеби, сен да ошону кылышың керек эле. Анан факты жок эле акча таркатты, акча берди, маршрутка менен ташыды. Кана бир видеолоруңду акча берип аткан таркаткандар кана тартып бир көрсөтүп чыгарчы элге. Көрсөтө албайсыңар. Жөн эле курук сөз. Ошон үчүн мен жалпы кыргызстандык бир туугандарыма кайрылам. Келиңиздер, урматтуу бир туугандарым. Токтотойлу, ушул нерсе политиканы, ушул нерсени эми 5 жыл унутайлычы, карап турайлы, ушулар кызматты кылсын. Карап турабыз. Алданбайбыз, Кудайым буйрса. Мына иштегенге жол берейли эми. Токтотойлу эми, урматтуу бир туугандарым. Аман эле болуңлар да бир туугандарым, аман эле болуңлар. Митинг деп эле мээбизге ушу митинг деп эле, революция деп эле мээбизге байлап алыппыз. Андан көрө Аллага ибадат кылып, намаз окугула, дуа кылгыла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.